Ассаламу алейкум кыргыз эли. Бул видеону мен келинчегим Асель Кадырбекованын ден соолугуна байланыштуу сиздерге бир аз кыскача маалымат берип кетейин. Өзүңүздөр билгендей, Аселянын кырсыктаганына мына 2 айдын жүзү олтурат. Ошол күндөн бери бүтүндөй кыргыз эли, жалпы тууган урук, достор, коллегалар бардыгы кыжалат болуп сурап атышат. Аселя азыр күндөн күнгө Кудайдын буйругу менен ушундай жакшы болуп келатат. Күндөн күнгө жакшы жылыштар бар. Бирок дагы толук өзүнө келиш үчүн дагы бир аз убакыт керек. Кудайга шүгүр, азыркы тапта кызы менен ойноп, өзү базып, өзү тамак ичип, биз менен сүйлөшүп, абдан бизди сүйүндүрүп атат. Аллах Тааламга чексиз шүгүрчүлүктөрдү билгизем. Жана ошондой эле экинчиден себепчи болгон ушул жалпы врачтарга, 4-чү горбольницадагы иштеген жалпы врачтарга, өзгөчө Сабырбек Жумабеков агабызга терең ыраазычылык билгиземин. Ошол жерде караган врачтардын абдан салымы чоң. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Жана ошондой эле экинчиден өзгөчө чоң ыраазычылыкты ушундай бүтүндөй кыргыз эли алакан жайып, ошол күндү баштап дуа кылып, намаз окусам дагы ушул Аселдин ден соолугу жакшы болуп кетсин деп кыжалат болгон кыргыз элине кылган дуаларыңыз биз үчүн болсо сиздердин үйүңүздөргө эки эселеп кайтышына чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Мындан ары жалаң жакшы күндөр болсун. Сиздердин жакшылыгыңыздарда биз Асель экөөбүз жетелешип, жашнакай чыгармаларыбызды тартуулап, элибиздин алдында жүрө берели деген тилекти айткым келди. Ошол кыжалат болбоңуздар, Кудайым буйруса бардыгы жакшы болуп келатат. Биз күткөндөн дагы жакшы жылыштар бар. Жакын күндөрү Асель өзү жакшы болгондо дагы сиздерге видео кайрылуу менен ыраазычылыгын билгизет. Аман болуңуздар, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздердин эрк болуңуздар. Нурлан Насип. Нурлан Насип Асель жакында видео кайрылуу жасап, ыраазычылыгын өзү айтат. Белгилүү эстрада ырчысы Нурлан Насип жубайы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу Instagram баракчасына айтып берди. Нурлан мырзанын айтымында Асель айымдын ден соолугу оң болуп келе жатат. Аселянын кырсыктаганына 2 айдын жүзү болду. Ошондон бери тааныштар, кесиптештер, достор кыжаалат болуп сурап жатышат. Аселя азыр күндөн күнгө жакшы болуп келе жатат. Жакшы жылыштар бар, бирок дагы өзүнө келишине убакыт бар. Кызы менен ойноп, биз менен сүйлөшүп, бизди абдан кубандырып жатат. Аллах Таалама чексиз шүгүрчүлүктөрдү билгизем. Жана ошондой эле себепчи болгон жалпы дарыгерлерге, өзгөчө Сабырбек Жумабековго ыраазычылык билдирем. Бүтүндөй кыргыз элиме ыраазымын. Намаз окусам да Аселдин ден соолугу жакшы болуп кетсин деп кыжаалат болгон кыргыз элиме, сиздердин дуаларыңызга ыраазымын. Мындан ары жакшы күндөр болсун. Сиздердин жакшылыгыңыздарга Асель экөөбүз жетелешип, жакшынакай чыгармачылыгыбызды тартуулайлы. Кыжаалат болбоңуздар, жакшы болуп келе жатат. Асель жакынкы күндөрү жакшы болгондо сиздерге видео кайрылуу менен ыраазычылыгын билдирет, деп жазды.